Саламатсыздарбы, урматтуу бир туугандар. Кудай атабыздын ырайымы жана тынчтыгы сиздер менен болсун. Мына ошентип биз элдештирүү кызматчылары аттуу сериябыздын акырына келип калдык. Бүгүн биз сиздер менен 2-Корунтуктар 12-13 бөлүмдөрдөн адамдык алсыздык жана кудайлык күч деген теманы карайбыз. 2-Корунтуктар 12 бөлүм 1-10 чейинки аяттарда элчи Павыл көргөн көрүнүш аяндары жөнүндө айтып, өзүнүн алсыздыгы менен көбүрөөк мактанган. Кыязы ошол учурда Корунт жыйында ар кандай рухий ийгиликтери менен мактангандар көп болсо керек. Павыл болсо 2-5 чейинки аяттарда 3 асманга, 5 көтөрүлгөн адам менен мактанган. Ал адам ал жерден сөз менен айтып жеткиргис. Адам айтып бере алгыс сөздөрдү уккан. Тилекке каршы бүгүнкү күндө бейишти жана тозокту көрүп келдим деп, адамдык сөздөр менен сүрөттөгөн ар түрдүү окутуулар жөнүндө көп эле угабыз. Бирок ал адам ал жерден сөз менен айтып жеткиргис, адам айтып бере алгыс сөздөрдү уккан. Мына ушундай адам менен Павыл мактанган. Өзү болсо өзүмдүн алсыздыктарымдан башка эч нерсе менен мактана албайм дейт. Андан ары 7-10 чейинки аяттарда ал мындай дейт. Өзгөчө аяндарды алганымдан улам, мен менсинип кетпешим үчүн менин денемде тикенек бар. Мен менсинип кетпешим үчүн денемди кыйнап турууга шайтандын бир периштеси жиберилди. Менден аны четтетүүсүн өтүнүп, Теңирге 3 ирет сыйындым. Бирок ал мага мындай деди. Менин сага болгон ырайымым жетиштүү. Анткени менин күчүм алсыздыкта жеткилең болот. Ошондуктан Машаяктын күчү менден орун алат деп, өзүмдүн алсыздыгым менен артыгыраак мактанам. Ошондуктан Машаяк үчүн алсыз болгонума, кордук көргөнүмө, муктаж болгонума, куугунтукталганыма жана кысымчылыкты башымдан өткөргөнүмө ыраазымын. Анткени мен алсыз болгондо күчтүүмүн дейт. Эмне үчүн Павыл өзүнүн алсыздыгы менен көбүрөөк мактана алган? Анткени ал алсыз болгондо Машаяктын күчү андан көбүрөөк орун алган. Качан биз алсыз болгондо, алсыздыгыбызды, Теңирге муктаждыгыбызды жана көз карандылыгыбызды мойнубузга алганда, анын күчү бизден орун алат. Андан кийинки аяттарда элчи Павыл Корунт жыйыны үчүн, ата-эне балдар үчүн кам көргөндөй кам көрөрүн айтат. 14-аятта менин каалаганым силердеги эмес, силер өзүңөрсүңөр дейт. Жалган элчилер алардын өздөрүн эмес, алардагыны, алардын колунда болгон нерселерди каалашкан. Ал эми Павыл болсо алардын колунда болгон нерсени эмес, алардын өздөрүн каалаган. 15-аятта силер мен силерди сүйгөнчөлүк сүйбөсөңөр да, силердин жаныңар үчүн мен чын көңүлүм менен колумда болгондун баарын сарптаймын, өзүмдү да аябаймын дейт. Павыл алардан материалдык бир баалуулуктарды күткөн эмес. Тескерисинче, алар үчүн, алардын ишенимдери бекемделиш үчүн колунда болгондун баардыгын сарптаганга даяр болгон. 13 бөлүмдө элчи Павыл акыркы эскертүүлөрүн айтып, аларды сергек болууга чакырган. Эгерде алар сергек болушпаса, Павыл аларга 3 рет барганга чейин бул катта жазылган насааттарга көңүл бурбай, осуяттарды аткарбай, күнөө кылгандарын коюшпаса, анда Павыл аларды эч аябастан жазалоого даяр экендигин айтат. Ошентсе да, аларды Кудайдын сүйүүсү менен сүйгөн Павыл өз катын төмөнкү сөздөр менен жыйынтыктайт. 13 бөлүм 10-аятта Теңирдин мага бузуу үчүн эмес, куруу үчүн берген бийлигин силердин араңарда жүргөнүмдө катаалдык менен колдонуп койбошум үчүн
Буларды мен силердин араңарда жок кезимде жазып жатам. Ошондой болсо да, бир туугандарым, кубангыла, жеткилең болууга умтулгула, кайраттуу болгула, бир ойдо болгула, тынчтыкты сактагыла. Ошондо сүйүүнүн жана тынчтыктын булагы болгон Кудай силер менен болот. Ыйык өбүшүү менен саламдашкыла. Бардык ыйыктар силерге салам айтып жатышат. Силерде Теңирибиз Ыйса Машаяктын ырайымы, Кудай Атанын сүйүүсү жана ыйык рухтун баарлашуусу болсун. Амин. Ошентип, бул үзүндүдөн качан адам өзүнүн алсыздыгын, Кудайга муктаж жана Кудайга көз каранды экендигин мойнуна алганда гана Кудайдын күчүнө ээ болорун көрдүк. Ар кимибиз өзүбүзгө суроо берели. Мен алсыз экенимди, Кудайсыз эч нерсе кыла албастыгымды, Кудайга муктаж жана андан көз каранды экендигимди мойнума аламбы? Же өз күчүмө, өз акылыма таянып жашап жатамбы? Качан Кудайдын күчү менден көрүнөт? Качан мен алсыздыгымды мойнума алганда? Мына ошентип бир туугандар, биз сиздер менен элчи Павылдын Корунтуктарга жазган 2-катынын негизиндеги элдештирүү кызматчылары аттуу насаат сөздөрдүн сериясын жыйынтыктадык. Кудай Атабыздын ырайымы жана тынчтыгы сиздер менен болсун. Амин.